В Бишкеке, в новостройке Арчабешик, нашли младенца в коробке. Эта история шокировала общественность. Ребенка завернули в пакет, положили в коробку и перебросили через забор. Малыш чудом остался в живых. Сотрудники УПСМ рассказали «Кактус Медиа» подробности этой истории. Ыксам түрүндө келгенде бул жерге токтогондо эле салганда эле бир байке могу жерден коробка көрүп калды. Аны өзүмө таң калып кеттим. Ана байке балабы бул эмне десем, бала ушунун ичинде деп. Могу жерден алдым мен. Могу жерденчи ушерин бердим, ушерин алдым. Анан ушерин алып туруп эле анан сразу жерге коюп карасам, бала тиги пакеттин ичинде байлануу ошонун ичинде жаткан экен. Коробканы ачкандан кийин. А күн суук аябай, жамгыр жаап аткан. Ичинде коробкада суу экен, балада да суу болуп туруп, пакеттин ичи да суу. Биз келген учурда ал жарандан дагы эч бир аракет жасалбаптыр. Ошо ымыркай кандай коробканын ичинде салофан менен оролгон боюнча эле ошол боюнча туруптур. Бул абонентмен сүйлөшкөндө мен кандай абалда экенсем суу болуп калып деп айттым. Үйдөн бир шейше алып чыгып, байке орап, жылуураак одеялга орап тургула. Биз азыр бар алып кетебиз. Десем, макул деген. Андан эле биз келдик. Келген учурда уже коробканы эметкен, аны биз айтканды аткарбаптыр. Мен действительно коркуп кеттим өзүм. Ал сразу пакетти көргөндө сразу жыртып, пакет жыртып эле баланы колума алып көтөрүп эле, кучагыма алып туруп эле шеше алып келе элем. Аябай үшүп, уже катып калып, үнү да чыкпай атыр. Оозуна туалет бумаганы ороп тыйып коюптур оозуна ыйлабасын деп. Киндигинде эле кеспей, кол менен мындай үзүп салган деп. Киндиги чоалып жүрөт 20 см деп курсаганда. Денеси ушунча катып калган. А пакеттин состояниясы көмкөрөсүнөн жерде карап койгон. Пакеттичи үстүнөн да мындай байлап койгон пакетти. Шешип келдим, шешип орап туруп эле сразу напарниме карматтым, өзүм машина айдадым, скорыйда күтпөй, сразу өзү алып жөнөттү да. Бетине жаппаңыз мен, эже. Ачсаңыз бетин. Камера жок. Муну деген Бетин ачпайсыз. Камера жок. Жолдо жүргүчү машинада силер кандай тез жардам көрсөтүп аткандар, чтобы бала өзүнүн абалына келип эметкичи? Сиз карап тургансыздар, карап тургансыздар. Ошонча бетин ачып жылуулап, Печканын эмесин жылуулуптар анан авто өзүнүн патрулькасында печкасынан катуураак иштейт. Ошол мындай жылуулап, мындай ыңгайлуу кармап, ошо аракет кылып ошо жертеңинче үшүп кетпесин деп. Мындай тигирээк тургузуп, какап калбасын. Эмоция были, вот я думал, что он это выжил. Но только эмоций не было, я думал, пронёс, что он выжил. И так и думал все. Дем алып, эметкен билинип атты, бираз кыймылдап атты. Көргөн эмес, битти бай. Үшүгөндөн эле алуу жок болуп калды да, үшүгөндөн. Кийин жарым жолдон бир кыймылдады. Анткени бирке багыш жылый түштүк. Жылый түшкө ошондо жылыганда бираз кыймылдады. Ага чейин ушундай эле болуп турду да. Жары кыймылдабачы бир только бирке дем алат. Анан үзүлүп кетпесин деген ойдо шашып ушуп эчтекени карабай жетип келди да. Көчөдө эле төрөгөн, ал үйдө төрөгөн эмес. Көчө төрөгөн, анан тиги мен алып келгенче бул жатып калган бала. Ылай болупчу. Тыгырсап жондор баары ылай, жана видеодо эле жүрбөйбү? Жондор ылай. Анан бул бар пакет таап келип, коробка таап келип, анан салып, шашып ушул эле тиги салган, салып эле оозун байлаган. Байлап эле коробканы салып турган, мону мен чыдап койгон. А бул үйдүн ээси эмне деп айтты? Мисалы, ушундай мамилени эмне деп түшүндүрүп берди? Кайсы бул үйдүн ээсиби? Бул үйдүн ээси менен сүйлөшкөнгө да мүмкүнчүлүк болгон жок. Биз анткени биздин биринчи максатыбыз бала уже мындай караганда уже живой труп болуп калыптыр да. Но он пока, он тоже может был в шоковом состоянии, он пока не смог ничего сказать. Он тоже, наверное, в состоянии шоковом был, тоже неожиданно ему тоже, наверное, было. Он так, когда им дочка сообщила, оказывается, дочка вышла на улицу и услышала крик ребенка. И она, жильца вот этого дома, дочка пошла и сообщила ему, оказывается. Он это пришел, вышел, посмотрел. Он тоже, может, был в шоковом состоянии, тоже неожиданность была. Может, он ничего не смог сказать насчет этого. Башында ошо биз жеткирип барганда ымыркайдын температурасы 0 деп үшүп калгандан биз тараптан бир аз кечигип калганда ушу кеч болуп калмады. Медайым чыгып айтып калды, эмеси уже аябай тяжелый состояние, эмес 0 температура эметин уже 0 көрсөтүп атты. Анан аларда болгон аракетин кылып, аларга да рахмат, аман эсен өмүрүн сактап калдык. Кичине кечигип тез жардам күтүп таппай койгондо анда бул баланын өмүрүн сактай албай калмакпыз да. Ай күнү жетилип сон төрөлгөн бала. 3,5 кг деген эми норма да. 3,5 кг бою
55 сантиметрдей эркек бала. Нәрестени көрүп аябай эле жүрөктө калып калды да бул нерсе. Аябай эле өкүнүчтүү окуя болду. Өзү да жүрөктө калып калды. Вес малыша составляет 3,5 килограмма. Кажется, он боролся за свою жизнь, если смог выжить даже после такого обращения.